Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев 20дан ашык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, журналисттер жана блогерлер менен ачык форматтагы жолугушуу өткөрдү. Анда сот бийлиги менен медиа коомчулугунун ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо маселелери талкууланды. Иш-чарада төрага Медирбек Сатыев маалыматтын так жана объективдүү берилиши сот системасына болгон коомдук ишенимди бекемдөөдө маанилүү роль ойной тургандыгын белгиледи. Урматтуу журналисттер жана блогерлер, сот тутумунун маалыматтык ачыктыгын камсыз кылууда сиздер менен тыгыз жана ишенимдүү кызматташуу өзгөчө мааниге ээ. Биз өз кезегинде мүмкүн болушунча ачык болуп, толук жана так маалымат берүүгө дайым даярбыз. Ошол эле учурда коомчулукка жеткирилген маалыматтын тактыгына, объективдүүлүгүнө жана укуктук негиздүүлүгүнө өзгөчө көңүл буруңуздарды өтүнөм. Сот системасында жүргүзүлүп жаткан реформалар, өзгөрүүлөр жана жетишкендиктер тууралуу коомчулукка тең салмактуу маалымат берүү абдан маанилүү. Коом бир гана терс көрүнүштөрдү эмес, оң жылыштарды да көрүп, туура баа берүүгө тийиш. Белгилүү болгондой, сотто утулган тарап көп учурда чечимге нааразы болот. Бул табигый көрүнүш. Бирок дал ушундай учурларда сиздердин кесипкөйлүгүңүздөр, аналитикалык көз карашыңыздар жана терең иликтөөңүздөр өзгөчө маанилүү. Анткени сиздер даярдаган ар бир материал коомчулуктун көз карашын калыптандырууда чоң ролду ойнойт. Жолугушууда өткөн жылдагы ишмердүүлүктүн жыйынтыктары да айтылды. Ага ылайык 2025-жылы жогорку сот тарабынан сунушталган 4 мыйзам жана 10 мыйзам алдындагы актылар кабыл алынган. Мындан тышкары пленумдун ишмердүүлүгү активдешип, кабыл алынган токтомдордун саны өскөн. 2024-жылы жалпысынан 37 токтом кабыл алынса, 2025-жылы 54 токтом кабыл алынган. Бул 2024-жылга салыштырмалуу 46%га көп. Мындан тышкары, өткөн жылы 1991-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин кабыл алынган Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунун бардык токтомдору ревизияланып, жаңылоо боюнча олуттуу иштер жүргүзүлүүдө. Ошону менен катар ушул жылдын март айынан тартып сот отурумдарын онлайн көрсөтүү ишке киргизилгендиги, сот имараттарындагы QR-код системасы аркылуу жарандар өз сунуш пикирлерин калтырып жаткандыгы айтылды. Сот бийлиги менен медиа өкүлдөрүнүн ортосундагы ачык диалогду бекемдөөгө багытталган жыйын суроо-жооп форматында улантылып, медиа өкүлдөрү өздөрүнүн сунуштарын айтып, актуалдуу суроолоруна жоопторду алышты. Саламатсызбы? Бактасан, Азаттык радиосунун директору. Чынында бүгүнкүдөй аянтча түзүп, баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүп бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Чындыгында эле процедуралык маселелер боюнча, ачыктык, айкындык боюнча көрүлүп аткан аракеттерди колдойбуз, болушунча колдон келишинче көмөктөшөбүз. Ошол учурда жогорку соттун маалымат кызматы дагы мындай сот процесстери, чечимдер боюнча өзүнүн пресс-релиздерин ыкчам түрдө берүүгө аракет кылгандыгын дагы мен белгилеп кетким келет. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ачыктык бул аябай жакшы. Бүгүнкү жолугуш үчүн ыраазычылык билдирем. Жогорку соттун жетекчилиги ушул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен кеңири ачык форматта жолугушуу өткөрүп атканы, бул дагы бир ушул сот реформасынын бир алкагында ушул соттун ачык айкындуулугунун бир белгиси деп эсептейм. Ал үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Мына урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдун айткан сөзү сот реформасы боюнча аткарылып атканын биз көрүп, билип, ийгиликтүү жүрүп жаткан күбө болуп атабыз. Анын алкагында ошол сот имараттарындагы соттордун жана жарандардын ыңгайлуулугу эң биринчи, аларга түзүлүп жаткан шарт жөнүндө, аларга соттордун мамилеси жөнүндө, себеби буга чейин соттордон ошол жарандарга баягы туура эмес мамиле, үстөмдүк мамиле болгонун көрүп келгенбиз. Ошол боюнча жүргүзүп аткан иштериңиздерди көрүп атабыз. Анан эң негизгиси мына жакын арада ошол сотторду өзүңүз белгилегендей онлайн чагылдыруу боюнча биз 2 соттук отурумга мен күбө болдум онлайн. Бул ошол соттордун ачык айкындуулугу, соттун чечимдеринин адилеттүүлүгүнө чоң шарт түзөт экен, ишеним жаратат экен. Биз муну кубаттайбыз. Сот реформа болуп атабы? Мисалы мурдагыдай коррупция жокпу сот системасында?
судьялар канчалык сабаттуу, чыгарылган чечимдер канчалык көз карандысыз болуп атат, анын баардыгын мен ойлойм бул соттук процесстерде көрүнөт. Ошондуктан баягы сиздер тараптан баштап аткан жанагы онлайн көрсөтүүлөр, мен 1-2 процесстин көрдүм, анча-мынча техникалык каталар кетип атат, эми бирок ал оңдолот деңиз, сөздөрү баягы үндөрү угулбай калган жайлары бар, бирок жалпысынан алып калганда бул жакшы башталыш деп ойлойм. Анан сиздин ошо суранып кетерибиз, баягы мен журналисттерге кошумча катар айтайын дегеним, максималдуу түрдө ошо ачык болушун шарттап берсеңиз деген сөз. Себеп дегенде жабык эшик артында болгон жыйын бул албетте сөзсүз көп күмөндү жаратат, көп суроолорду жаратат, суроонун артынан суроо боло берет. Ошондуктан эгер бүгүн сот системасы коомдук пикирден коркпосо, тайманбаса, мен ойлойм баардык көбүнчө процесстер ачык өтүшү керек. Онлайн процесстердин чагылдырылышы боюнча бул күндөн күнгө күчөп, бул жакшы бир нукка коюлат. Сиз айткандай, биз ачык айкындуулукка өтүшүбүз керек да. Ачык айкындуулук ар бир процессте ким кандай көрсөтмө берди, эмне кылды, кандай сот жыйынтык чыгарды, мунун баардыгы көрүнүп турат да. Ошондуктан биз ойлойм, сот тутуму элдин ишенимин биз кайтарып келишибиз керек да. Ошондуктан мына кантип кайтарып келебиз? Биз сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен биргеликте иштин алып баруусунда биз ушундай ийгиликтерге жетебиз деп мен ишенемин да. Биз көрүп атабыз, азыр соттордагы мындай ачык айкындыкка өзүнүн жакшы кадамын жасап атат. Бирок биз журналист катары жанагы биз да өзүнчө бир көпүрөбүз да, эл менен соттун, эл менен бийликтин, эл менен коомчулуктун ортосунда бир көпүрөбүз да. Ошол көпүрө катары дагы атайын ушул жыйналышка бир топ сунуштарды алып келдим элем, кайсы форматтарда. Мисалы үчүн ошол сот жооп берет, сот түшүндүрөт дегендер. Анткени мен өзүмдүн юридикалык образованиям бар, ошон үчүн көп нерселерди түшүнөм, бирок тилекке каршы көп калктын өкүлдөрү түшүнбөй калат экен да. Аны мындай жалпак тили менен түшүндүргөнгө бул журналисттердин түзмө-түз ролу да ошондо да. Ошон үчүн ошондой бир форматтарда эмне үчүн ушундай чечим кабыл алды, кандай катачылыкты өзү тиги арыздануучу кетирип атат, бул жакта мыйзамдардын кандай өзгөчөлүгү бар деген эксплейнер катары ошондой бир форматта сот менен чогуу жасасак, мен ойлойм ошол жакшы долбоор болмок да. Менин сунушум, биздин редакция даяр, ошондойго биздин журналисттер менен кошо ошондой бир долбоорду ишке ашырсак. Ачык өткөн сот отурумдарда же категорияга бөлүп турупчу, тараптардын бирөөсү гана сунуш берсе, же болбосо тараптардын жарымынан көбү сунуш берсе, судья милдеттүү түрдө видео тартууга уруксат бериш керек деген сыяктуу бир мындай ошол жактарын иштеп чыксак жакшы болмок дейм да. Анткени кээде учурлар болот, тараптардын баары макул, прокурор менен судья эле каршы болот, анан кабыл алып коюшат да ошол сыяктуу. Азыр мына 1 январь 2026 жылдан бери ар бир сот отурум, сот процесси сөзсүз видео жазуу менен өткөрүлөт. Ошол соттун катышуучулары талап кылган укуктуу да. Ал ошол соттун жазуусу, видео жазуусу бул протокол болуп эсептелет. Мыйзамда ал каралган. Бирок сиздер ошондой өтүнүч киргизгенде, ошол видео тасмага уруксат берүүдө, видео тасма жүргүзүүгө укугуңар бар. Бирок ошол эле учурда мына биздин төрага айтып кетти, башкалардын деле укугун бузбашыбыз керек да. Жыйындын жүрүшүндө төрага Медирбек Сатыев медиа өкүлдөрү менен мындай форматтагы жолугушуулар туруктуу негизде өткөрүлүп турарын белгиледи. Биз жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда жарыяланган баардык материалдарды кылдап талдап, коомчулуктун пикирине ар дайым көңүл буруп келебиз. Сын пикирлерди эске алуу менен ишибизди жакшыртууга болгон күчүбүздү жумшайбыз. Мындай жолугушуулар бир жолку иш чара катары калбастан туруктуу диалог аянтчасына айланышы керек деп эсептейм. Биз мындан ары да ушундай форматтагы жолугушууларды үзгүлтүксүз өткөрүп турууга даярбыз. Анткени дал ушундай ачык диалог аркылуу биз бири-бирибизди тереңирээк түшүнүп, маселелерди биргелешип чечүүгө жетишебиз. Жолугушуунун соңунда сот системасынын ишмердүүлүгүн кеңири чагылдырууга кошкон салымдары үчүн бир катар медиа тармагынын жетекчилерине жана блогерлерге жогорку соттун атынан кызматташтыкты бекемдөө багытындагы белектер тапшырылды.